Уыз сүттей аз депсем, улуулар антыткан сөз. Манастын окуясын баяндаган Улуу Баян спектаклине даярдык кызуу жүрүүдө. Манастын баалуулуктарын элге жеткирүүнү көздөгөн спектаклде Манастын ата тегинен тарта анын төрөлүшүнө чейинки бир нече олуттуу окуялар чагылдырылат. Актёрдук группанын аткаруусунда эпикалык баяндоо жандуу музыка менен коштолуп, баштан аяк 3 муундун катышуусунда Манас айтылат. Мен бул жакта ошол манасчы катары ошол актерлор менен биргеликте окуянын акыркы бөлүмдөрүндө ошол тактап айтканда Манас атабыздын төрөлүшү окуясын мен айтам. Негизинен ошол бул спектакль көп нерсени камтыйт. Биринчиден ошол Манас эпосундагы ошол Манас атабыздан баштап Манас атабыздын төрөлгөнгө чейинки окуясы, экинчиден болсо бул ошол улуудан уланып келе жаткан улуу өнөрдү урпактарга татыктуу улантып берүү деген. Улуу Баян спектакли Манастын угармандарынын катарын көбөйтүп, айрыкча жаш муундун кызыгуусун арттырууну көздөйт. Мындан улам эпос улуу сөздүн касиетин чагылдыруу менен башталып, көрүүчүлөргө алооке баштаган калмактардын чабуулунан кордук көргөн кыргыздардын Алтайга айдалганы көрсөтүлөт. Окуя андан ары Чыйырдынын Жолборустун жүрөгүнө талгак болгону менен уланып, Манастын төрөлүшү менен аяктайт. Менин ролум мына ушу Манастын төрөлүшүн баяндап берем. Не деген Манас деген ким? Бул жомок бу, болгон окуябы? Ошону элге тартуулап айтып турам. Менден кийин манасчылар айтат, театр актерлору оюн зоок менен театрализованный кылып туруп көрсөтүп берет. Азыр эмен кылабыз. Ушака коюп беребиз. Айтуучулук стилде даярдалган спектакль Манас андагы сабак ала турган учурларды баяндоо иретинде элге жеткирүүнү максат кылат. Кыргыз улуттук Манас театры демилгелеген Улуу Баян спектакли манасчы Самат Көчөрбаев, режиссер Шамил Дыйканбаев тарабынан даярдалган. Сахна менен жазууну, ошол эпика менен искусствону бир айкалыштырган өзүмдүн интеллектуалдык ой көрөнгөмдү ушул театрдагы азыркы сиздерге тартууланып жаткан Улуу Баян чыгармасына салганга аракет кылдым. Албетте окуянын жүрүшү салттуу Манастын негизинде. Анын ичинде ошол атап айта турган болсок, Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, анан айрым эпизоддор мына бүгүнкү дагы жаш манасчылардан, бүгүнкү күндүн манасчыларынын варианттары пайдаланылды. Эпосту чагылдыруудагы техникалык мүмкүнчүлүгү чоң сахнага ылайыкташкандыктан бет ачарынан кийин чыгармачыл топ түштүк жергесине баруу пландалууда. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата тартуулануу алдында турган Улуу Баян спектакли Кыргыз улуттук драма театрында 15-16 май күндөрү коюлат. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.